Саламатсызбы? Мен Ош областынын Ноокат районунун тургуну 2005-жылы Ноокатта жарык дүйнөгө келгем дейт. Менде 3 жашымда ВИЧ/СПИД оорусу билинген. Бир врачтын шалаклыгынан айнан мага окшогон канча дос кыз балдарымдын жашоосуна бата чабылган. Бул нерсени Кудайдын сыноосу катары кабыл алып жашап келе жатабыз. Бирок жашыбыз өткөн сайын статусу бар балдар каза болуп ооруларда күрөшүп жатышат. 20 жылдан бери кыйналып жашагандар ушул жылы экөө каза болду дейт. Бул ооруну карап бизге жардам бериңиздер. Күчөп баратат. Ош областында 360 бала, Ноокат районунда 112 бала бүгүнкү күндө ушуга чалдыккан дейт. ГИКке без очередь бериңиздерчи, материалдык жактан аябай муктаж болуп жаткан учурубуз деп кайрылып атат да, жалпы ушул СПИД оорусуна чалдыккан биздин жарандарыбыздан. Бүгүнкү күндө канча биздин жаран ушул СПИД илдетин жуктурган жана бул оору менен ушул жабыркап келет Кыргызстан боюнча? Бүгүнкү күндө жылына бизде 1000 кишинин тегерегинде жаңы случайлар катталат. Жалпысынан бир 10 миңдин тегерегинде мындай ооруларыбыз бар. Ошондой оору илдет менен дарыланып жүргөндөр. СПИД оорусуна чалдыгып калды бетар. Жаран кичинекей наристеби. Мамлекет тараптан кандай жардам көрсөтүлөт? Бүгүнкү күндө Көрсөтүлүп жаткан жардамды айтыңызчы. Бүгүнкү күндө аларга пенсия берилет. 8 миң өлчөмүндө. Аларды биз ошо көтөрөлү деп атабыз. Башка келечектеги айтып атпайбызбы? Эгер ошол окууга тапшыра турган болсо, окуусуна акысыз окутуу боюнча. Бул пландабы же ишке ашканбы? Планда бар, эгер окугандарыны ишке ашырылып келе жатат. Андан кийин биздин ошол баягы жогоруда айтылгандардын 27-сине 700 миңден мамлекет тарабынан компенсация төлөнгөн. Жогорудагы пландар боюнча мамлекеттик мекемеде эми баары расмий кетиш керек да. Мисалы, приказ барбы, протокол барбы, чечим барбы, расмий ошол боюнча жогорудагыдай кагаз түрүндө бир материал барбы? Бизде эми мындай иш болгондон кийин кээде ошондой жанагы бир эле оорулуу эмес, оорулуудан дарыгерге дагы жугуп калган учурлар бар да. Ошол ооруга жардам көрсөтүп жатып, дарыгерлерге дагы жугуп калган учурлар бар. Ар бир учур өзүнчө биздин баягы саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен комиссия түзүлүп, ар бир учур өз алдынча баягы кароодон өтөт. Жок, жогоруда мисалы үчүн окуу жайга контрагын жоюу боюнча деп атасыздар, ГИКтен үй алуу маселесин белгиледиңиздер. Атайын бир чечим. Бул боюнча мен азыр дагы кайталап коеюн, бизде эми жана айттык го, жакында эле келип, бул маселе биз келгенден кийин дагы көтөрүлдү да. Бул ошол көп жылдан бери чындыгында мындай чечилбей келе жаткан маселе. Ал ошол биздин 360 деп айтып кеттиңиз, ошол ата-эненин, ошол оорулуу балдардын бул көйгөйү. Анан биз да азыркы күндө ал маселе чечилбей биздин тушка келип калган үчүн биз ошол чечейли деген максатта азыр комиссия түзүп жатабыз.